Саламатсыздарбы ата-энелер, мына биз Букан Абиев атындагы орто мектеби онлайн түрүндө 3 класстын кыргыз тил сабагын баштайбыз. Мугалими Марипова Тотугүл. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кайталоо сабагы деп аталат. Анда биз өткөн темаларды кайталайбыз, акыры менен коделик жолун окуйбуз. Сулуу жазууга, көнүгүүлөрдү өз алдынча аткарууга көнүктүрөбүз, бири-бирин угууга, колдоого, жаман сапаттардан арууга тарбиялайбыз. Демек, жомокту окуй баштайбыз. Акыра менен коделик. Алыска Африка деген жерде кулак угуп көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделик жашады. Бир күн ал оюн салып бара жатып, акырага жолукту. Анын астынан тиреген узун мойнунан таңыркап мынтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркулган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага коделиктин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе, артымдан ээрчи, деди ал. Кычырданып коделик акыран ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдагыдыр белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан ал чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп жалбырак үзүп жиберди. Бах, абдан даамдуу жалбырак туура, деди. Ал коделиктин шилекейин агызып. Аны көргөн коделиктин отогусу келди. Мына балдар, бүгүнкү жомоктун биринчи үзүндүсү да бүттү. Келгиле эми биринчи көнүгүү боюнча суроолорго жооп беребиз. Окуя акыра менен коделик деп аталат. Окуянын негизги каармандары дагы баш каармандары акыра жана коделик. Окуя болгон жер алыскы, кулак угуп көз көрбөгөн Африканын чөлү. Окуя болгон мезгил күндүзү, жаз мезгили. Экинчи көнүгүү тексттен эң кыска жана узун сүйлөмдү таза жана туура көчүрүп алуу. Келгиле балдар, анда мен силерге эң узун жана эң кыска сүйлөмдү көрсөтүп берейин. Эң кыска сүйлөм, карагыла балдар, абдан даамдуу жалбырак туура деген сөз. Сүйлөм. Ал эми эң узун сүйлөм, алыскы Африка деген жерде кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделик жашат. Бул эң узун сүйлөм. Ушул эки сүйлөмдү дептериңерге таза, сулуу, катасыз, туура көчүрүп алгыла. Үчүнчү көнүгүү жаңылмашты жадка айткыла, кыймыл-аракеттер канчанчы жак тарабынан аткарылды. Эмесе жаңылмачты окуймун. Төөнү сен комдойсуңбу же мен комдоймунбу? Билбей оңду комдогонду шылдың болбоймунбу? Эми бат айтабыз. Төөнү сен комдойсуңбу же мен комдоймунбу? Билбей оңду комдогонду шылдың болбоймунбу? Так, силер дагы ушинтип жаттап алганга аракет кыла. Келгиле эми мен силерге кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү табабыз. Эмне кыласыңбы? Комдойсуңбу? Эмне кыламынбы? Комдоймунбу? Эмне кылганды? Комдогонду? Эмне кылбаймынбы? Болбоймунбу? Демек, бул жерде 3 кыймыл-аракетти билдирген сөз бар экен. Алардын ичинен биз жак мүчөсүн табабыз. Бул жерде сен комдойсуңбу? Экинчи жак. Мен комдоймунбу? Биринчи жак. Комдогонду дегенде жак мүчө жок. Болбоймунбу дегенде дагы биринчи жак мүчө. Ошон үчүн биз бул жерге жазып коебуз. Демек, бул жерде сен деген комдойсуңбу? Экинчи жак. Карагыла силер дептериңерге сулуу, таза кылып жазгыла. Комдоймунбу? Биринчи жак. Болбоймунбу? Дагы биринчи жак. Андан кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. 4-көнүгүү
жомокту ролдоштуруп окугула. Демек бул жерде текст берилген. Текст 106 бетте силердин китебиңерде агаңар менен, эжеңер менен, жапаңар менен ролдоштуруп бирөөңөр акыра, бирөөңөр кодолек болуп аткаргыла. Келгиле сабакты бушуктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Биз окуган жомук эмне деп аталат? Албетте акыра менен кодолек. Экинчи суроо: кыргыз тилинде канча жак бар? Кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак мын, экинчи жак сын, үчүнчү жак ты. Тексттин сүйлөм айтылыш максатынан карай канчага бөлүнөт? Сүйлөм айтылыш максатынан карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм, буйрук сүйлөм 4кө бөлүнөт. Тексттен илептүү, суроолуу сүйлөмдөрдү көрсөткүлө. Демек силер тексттен илептүү жана суроо белгиси коюлган тыныш белгиси бар сүйлөмдөрдү гана көчүрүп жазасыңар. Жай сүйлөмгө кайсы тыныш белгисин коебуз? Жай сүйлөмдү жай гана баяндап берет да, анын аягына чекит деген тыныш белгиси коюлат. Эми үйгө ташыма ырды жаттайбыз, ушундай ыр жазганга аракет кылабыз. Жираф: кыргызча ата кара, эске түйүп алгыла. Мойну узун, иче албайт, суу койсуңар алдыга. Биздеги уй кой сыяктуу, бул да кача туяктуу, Африка жеринен алган жираф туракты. Силерге ыр жактыбы? Аябай көңүлдүү ыр экен. Албетте бул ырды дептериңерге 5-көнүгү деп сулуу кылып жазып жаттап алгыла. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла, сабагыбыз жагымдуу болду деген ойдобуз.